Мугалимдин элге арнаган элеси, алгыла деп бышып турган мөмөсү, ааламдагы ак караны тааныткан мугалимдер адамзаттын энеси. Бүгүнкү күндө бүтүндөй өмүрүн, жан жигерин жаштарга арнап, билим берүүнүн сапатын көтөрүү менен мугалимдин коомдогу кадыр-баркын, беделин жогорулатуу максатында Жээнбек Мамачанов атындагы номер 58 орто мектебинде 41 мугалим эмгектенип, 629 окуучу билим алат. Алардын 6 орто, 36 жогорку билимдүү. 4 эл агартуунун ательешниги, 1 мугалим Төштүк аймагындагы, анын ичинде өзгөн районунун мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу максатында уюштурулган ЮСАИДтин «Келгиле окуйбуз» окуу керемет долбоорлорунун улуттук тренери болуп эмгектенет. Гиде окуу бийиктиктин белгиси деген максат менен мектебибиз заманбап китепкана менен камсыздалган. Билим берүү тарбия менен эриш аркак алып жүрө. Жаш жеткинчиктердин адамгерчиликтүү, мекенчил, боорукер, эмгекчил, гумандуу багытта тарбиялоого мээнеттерин арнап, тарбияда танапис жок деген ураан астында 40 чору тобу түзүлүп, тарбия чегарасынан чыккан адам кайра ичке кире албайт деген тилек астында балдар менен баарылашалы, тарбия бар жерде тартип бар деген асыл ойлор менен улуулардан улуу сабак аттуу жумалык иш-чаралар байма-бай уюштурулуп келет. Мугалимдик кесиптин мыкты салттарын сактап, устаттыктын улуу жолун жайылтуу максатында ата-эне окумайын бала окубайт деген ураан менен Олимпиадага ата-энелер менен бирге даярданабыз деген тилек менен ай сайын жолугушуу уюштурулган. Аны менен катар энелер мектеби да бүгүнкү күндө өз жолуна коюлууда. Дал ушундай мойнубузга жүктөлгөн чоң жоопкерчиликтүү иш-чаралар балдарыбыздын ар тараптуу өнүгүүсүнө, алардын мыкты жаран, мыкты кесиптин ээси болуусуна түздөн түз байланышы бар чыгар деген үмүт менен эмгектенип келебиз. Ал эми өлкөбүздө болуп жаткан өсүп өнүгүүлөргө баарыбыз салымыбызды кошуп, ар бир окуучуга позитивдүү дух берип, келечекке карата бийик ишенимдерин жаратуу максатында жаңыланууларды талдап, керектүүсүн иргеп алып, окутуу процессинде ыктыярдуу эмгектенип келе жаткан мугалимдерден дагы уучубуз кур эмес. Күн сайын өздөрүнүн билим казынасын байытып, тынымсыз изденген көмөкчү күчтөр деген ат менен жаш мугалимдерден түзүлгөн команда мектеп администрациясынын иштерин жеңилдетүүгө көмөктөшүп иштешүүдө. Мугалим деген улуу ат менен окуучуларды чексиз сүйгөн, билими менен акылмандыкты айкалыштырган, адилеттүүлүк менен адамгерчиликтин үлгүсүн көрсөткөн бир топ мугалимдерди атабай койсок болбостур. Аталган мектеп бүгүнкү күндө Багыт, Рекорд, Секом, ДОЦ окуу борборлору менен иш алып барат. Учурда 4 окуучу Ош шаардык 2 тайпа жеринде Рекорд окуу борборлорунан кошумча билимдерди алышууда. Билимден кайтып өзөрү коомдон ордун тапкандар, калк үчүн эмгек кылган бар да кадырын элден тапкан бар. Олимпиадада өздөрүнүн мыкты көрсөткүчтөрүн берип жүргөн биология мугалими Маматова Гөлнар эжеке 2015-16 окуу жылынан тартып окуучулары зонада, райондо, облуста орундарга жетишип келүүдө. 2018-19 окуу жылында райондо 2-нчи орун, областтык туруна жолдомо алды. 19-20 окуу жылында райондо 1-нчи орунду, областта 3-нчү орунду. 20-21 окуу жылында райондо 4-нчү орунду. 21-22 окуу жылында райондо 2-нчи орунду, областтан 5-нчи орунду ээлесе. Химия мугалими Абасова Кишимжан эжекенин окуучусу 2021-22 окуу жылында райондо 2-нчи, областта 4-нчү орунга ээ болду. Тарых мугалими Мамытов Максат Агайдын окуучусу 2021-22 окуу жылында аймактан 2-нчи орунду ээлеп районго жолдомо алынган. Быйылкы 2022-23 окуу жылында Сатыбалдыева Минова эжекенин окуучусу зонадан 2-нчи орунду багындырса, химия мугалими Абасова Кишимжан эжекенин окуучусу 2-нчи орунду багындырышты. Мугалимдик бийик кесип чынында, илим жатат анын төпкө сырында. Ак эмгегин даңазалап жазышкан канчалаган калемгерлер ырында.
Жээнбек Мамачанов атындагы орто мектебинин жалпы эмгек жамааты биз бүгүн мына ушундай жогорудагы көрсөткүчтөрү менен билим берүү системасы жөнүндө коомдо айтылып жаткан ой пикирлерге, сунуштарга дыккат кулак төшөп, кемчилдиктерди оңдоого, ишибизди жакшыртууга, өнүктүрүүгө астейдил киришип, чын жүрөктөн далалаттанып эмгектенүүгө мээнетибизди арнайбыз. Ошондой эле Кыргызстанда Акылман президенттик лицей түзүлүп, тиешелүү жарлыкка президент кол коюп, жаштардын интеллектуалдык, илимий жана чыгармачылык потенциалын өнүктүрүү, өзгөчө зээндүү балдарды колдоо жана дем берүү үчүн зарыл шарттарын түзүү максатында өлкө боюнча өзгөчө шыктуу жана таланттуу балдарды окутуу жана тарбиялоонун бирдиктүү системасын түзүү менен өнүккөн моонду калыптандыруу максатында иштеп чыккан жарлыктын негизинде уюштурулган сынакта мектебибиздин 7-класстын окуучусу Эрмекбаева Раяна жеңүүчү аталып, бүгүнкү күндө Акылман лицейинин окуучусу болуп дайындалып билим алууда. Андан тышкары акыркы 4 жылда ЖРТдан бүтүрүүчүлөрүбүздүн орточо баалы 109, 115, 127, 118, 117 балды түздү. Дал ушундай жыйынтыктар менен биздин мектептин жамааты алгылыктуу ийгиликтер менен иштеп келүүдөбүз. Аны менен катар эле Өзгөн райондук билим берүү бөлүмү жана райондук ички иштер бөлүмү биргеликте 1 ноябрь кыргыз милициясынын түзүлгөн күнүнө карата райондук мектептер арасында таймаш уюштурулуп, таймаштын жыйынтыгында биздин мектептин командасы 1 орунду ээлеп, облустук турга жолдомо алышты. Бул да болсо биз үчүн чоң жетишкендик деп билебиз. Ушундай эле бир катар ийгилигибизди улай эле Өзгөн айымдар коому уюштурулган китеп коюу конкурсунда тез окуу ылдамдыгы боюнча 10-класстын окуучусу Ахматова Айгерим 1 орунду ээлеп 8000 сомго, Акматова Нуркыз 2 орунда 6000 сом, Камалова Нурайда 3 орунду ээлеп 4000 сом акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Ошол менен катар эле китеп коюу эл коому тарабынан уюштурулган республикалык онлайн китеп конкурсунда 8 класстын окуучусу Камалова Нурайда 1 орунду алып, ноутбук, ошол эле класстан Тургунбаева Сайкал 6 орунга ээ болуп, акчалай жана китептер топтому белектерине ээ болушту. 2023-24 окуу жылында мектеп аралык жылдын мыкты мугалими уюштурулуп, жеңүүчүлөр аныкталды. 1 орунга Сатыбалдыева Минавар, 2 орунга Эсенбаева Жылдыз, 3 орунга Орозбаева Саткын, 4 орунга Матраимова Разия, 5 орунга Адалбекова Жаңы эжекелери болуп, буйруса 1 орундун ээси Сатыбалдыева Минавар жылдын мыкты мугалими кароо сынагынын райондук туруна катышууга жолдомо алды. Мектеп жамааты эмгектенүү менен жоомарттыкты эриш аркы кала жүргөн кесипкөй устаттардан да уучубуз кор эмес. Ыйык Рамазан айынын урматына учурда ардактуу эс алуудагы ардыгер мугалимибиз Мураталиева Сапия жана биология мугалими Маматова Гүлнара эжекелердин жардамы менен Чыңгыз Айтматовго анасы уюштурулуп, учурда колдонулууга берилди. Бүгүнкү билим берүүнүн талабына ылайык теория менен практиканы айкалаштыруу менен мугалимдерибиз заманбап сабактар менен билимдерин бөлүшүүдө. Бүгүнкү күндө жаш жеткинчиктерибиз МакГоверн Доул негиздеген Мерсико тарабынан ысык тамак менен камсыздалган. Андан тышкары жакынкы убакытта балдардын таза кол бекем ден соолугу үчүн кошумча 5 кол жуучу раковина коюлду. Учурда 320 окуучу ысык тамак менен тамактанышат. Саламатсыздарбы? Өзгөн районуна караштуу Жээнбек Мамачанов атындагы орто мектебинде жалпы 44 мугалим, 12 тех кызматкер кызмат кылат. Эшигин көрүп төрүнөт дегендей, биздин эшик алдын жасалгылоо, тосмолорду тосуу, айылна чөйрөнү жакшыландыруу боюнча биздин айыл тургундары аябай жакшы демөөрчүлүк. Ошондой эле Россия дагы балдарыбыз баардыгын эсептеп келгенде бир жаңы дарбазаларды куруу менен бир 300 000 сомдук демөөрчүлүк кылып биздин айылнаны жакшынакай тосмолор менен иреттеп берди деп эсептейм. Аларга терең ыраазычылык билдиребиз.
Ал эми ички жасалгонун айтсак, мектепте 16 кана окууканасы бар. 16 окууканасы тең ардактуу ардагер мугалимдерибиздин жардамы менен заманбап Форекс материалынан ар бир кабинеттин өзүнө тиешелүү баннерлер менен жасалган. Ал эми биринчи астыңкы үстүңкү кабатыбыздагы коридорлорубузду айыл өкмөт тарабынан Чыңгыз Айтматов ааламы, биология бурчу, Гапыр Мадановдун ата эне окумайын, бала окумайт дегендей ата энелер бурчу, дене тарбия боюнча Дин сак моун аттуу жасалгалар менен айыл өкмөтү тарабынан 240 миң сомдук жумшалып, ага дагы заманбап баннерлер иленген. Эми мектептеги билим сапатына өтсөк, мектептеги кийинки 4 жылда жалпы билим сапатыбыз 58-60% түзүдө. Ал эми олимпиадаларга мактансак, олимпиадаларга токтонсок, мактаналык ишибиз бар деп эсептейм. Кийинки 4 жылда биздин окуучуларыбыз, мектептеги окуучуларыбыздын ар кандай предметтен 21 окуучу аймактыктурдан райондуктурга, ал эми 6 окуучубуз райондуктурдан облустуктурга, былтыркы 22-23, быйылкы 2024 окуу жылында 9 класстын былтыркы 9 класстын окуучусу Абдижалова Анжели, быйыл 10 класстын окуучусу ошол эле Абдижалова Анжели республикага барып 5-орунду багындырып келди. Кийинки дагы биздин керектүү максаттарыбыздын бири жалпы республикалык тестилөө болгондуктан, жалпы республикалык тестилөөдө кийинки 4 жылды айтсам, 2019-2020 окуу жылында жалпы босого балыбыз 118 балды, 21-22 жылда жалпы босого балыбыз 127 балды, кийинки 22-23 окуу жылы жалпы босогобуз 127 балды багындырса, былтыркы окуу жылында жалпы босого балыбыз 118,7 балды түзүп, райондогу алдыңкы мектептин катарын толуктап келүүбүз. Ал эми дагы мектептеги биздин Манас жаштар уюму боюнча токтоло кетсем, Манас жаштар уюму боюнча дагы мектептеги окуучулардын формасы, тартиби, уюмдарга өтүүсү боюнча дагы эң жакшы жолдорго коюлган. Мектепте жалпы 33 компьютерибиз, 6 проектор, 4 телевизор, 2 интерактивдүү доскабыз бар. Ошондой эле азыркы замандын талабы болгон сырткы жагыбызда 13 жерде видео көзөмөл, ички 15 канабызда тең толук видео көзөмөл орнотулган. Ал видео көзөмөлдөн мен жетекчи катары мугалимдердин, окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун ошол жерден дагы карап баалап отурам. Дагы ийгиликтерибизге токтоло келсек, биздин ошо райондогу мектептеги китепканабыз райондогу эң алдыңкы китепканалардан. Бардык талапка жооп берет. Кабинет окуучуларды каттоодо, мугалимдерди китеп менен каттоодо картотекалары райондогу алдыңкы библиотекалардан, биздин библиотекабыздагы алдыңкы библиотекалардан деп эсептейм. Андан кийинки дагы биздин негизги ийгиликтерибиздин бири мына ол жылдын мыкты мугалими. Жылдын мыкты мугалиминен былтыркы 2022-23 окуу жылында 2 мугалимибиз райондуктурга катышып, 1 мугалимибиз райондуктурдан 1-орунду ээледи. Быйылкы окуу жылында райондуктурга 2 мугалимибиз катышып, кыргыз тили мугалимибиз райондуктурдан 2-орунду ээледи. Ошондой эле биздеги ушул организатордун жумуштары боюнча дагы райондон келген конкурстарга катышып, былтыркы окуу жылында дагы биздин менин милициям аттуу конкурска, мен кыргызстандык экенимди сыйыктанам деген конкурстарга катышып, биз былтыр областык турга катышканбыз. Быйылкы жылы окуучубуз окуучубуз Аян аттуу окуучубуз менин кыргызстандык экенимди сыйыктанам аттуу конкурстан быйылкы окуу жылында райондуктурдан бирди, аймактыктурдан бирди, райондуктурдан дагы бирди алып, облустук турга даярданып жаткан мезгилибиз.
Эми биздин ушундай мектептеги алыктуу ийгиликтерди айтсак, ушул замандын талабы болгон жаңы технология менен колдонууда дагы биздин мугалимдер алыктуу сабактарды өтүүдө. Ушундай ийгиликтердин негизинде былтыркы 22-20 окуу жыл жыйынтыгында райондук билим берүү тарабынан мониторинг уюштурулуп, ошондо биздин мектеп жашыл түскө ээ болгонбуз. Эң мыкты мектеп деп аталып, жашыл түскө ээ болгонбуз. Быйылкы 2023-24 окуу жылында дагы биздин мектептин жааматы, жалпы жааматы окуучуларыбыз быйылкы жылы дагы эң алдыңкы мектептердин катарына кошулабыз деген терең үмүттөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Болду, эмнеси коюп? Саламатсыздарбы, мен Тучубекова Бегимай. Жемек Мамачан атындагы орто мектебинин 10 класстын окуучусумун. Кыргыз тил предмети боюнча райондук турунун катышуучусумун. Мен олимпиададан көптөгөн тажрыйбаларды алдым десем болот. Эң биринчи эле мен кыргыз тил боюнча предмети боюнча мени даярдаган Жолборсова Гүлжамал эжекеге, ошондой эле мектеп жамааты, мектептеги ар бир мугалимге терең ыраазычылыгымды билдирем. Эжекелердин колдоосу, ошондой эле ата-энемдин колдоосу мен үчүн чоң нерсе. Алардын колдоосу менен мен кичинекей эле ушул зона болсо, зонадан райондук турuna чейин гана өзүмдү жакшы эме кылып, ошол жерге чейин барып, эжекелердин колдоосу менен барып катышып келе алдым. Өзүмдүн үстүмдөн эмелерди сынап, өзүмдүкүн сынап, ошо райондук турга чейин катышып келдим. Ошондой эле мен досторума, жаш өсүп келе жаткан окуучуларга алдыңарга чоң максат коюп, ал максатыңарга күнүгө кичинеден болсо дагы план коюп, ошол боюнча иштеп, ошол максатыңарга жетишиңерге тилектешмин. Саламатсыздарбы, мен Тучубекова Сезилгүл, номер 58 Жемек Мамачанов атындагы орто мектебинин президентимин. Бизде жалпысынан 7 топ иштейт. Ар жума сайын биз окуучулардын тартибин, алардын билим сапатын, формаларын текшерип турабыз. Ар жуманын 5-күндөрү бизде результат чыгып турат. Ал результаттын ичинде биз окуучуларга жакшы мотивацияларды берип, ошол эрежелердин үстүндө иштейбиз. Азыркы менин кичинекей, менин досторума айтарым, билимди эч ким сатып албайт, аны казып алат дегендей. Билимге эртеден кичинеден баштап умтулсаң, ошол кызыккан сабагыңа же бардык сабакка умтулсаң, ошол нерседен сен көп гана тажрыйба ала аласың, билим ала аласың дегендей өзүмдүн кеңешимди айтып кете алам. Саламатсыздарбы, мен Ташболотова Санай, азыркы учурда 10 класста окуп жатам. Быйылкы 23-24 окуу жылында физика сабагы боюнча райондук олимпиадага катышып, 3-орунду алдым. Бул олимпиадага чыгышыма себепчи болгон физика мугалими Шайбекова Жыркан эжеке салымы чоң. Жыркан эжекенин сабактары өтө кызыктуу жана таасирдүү болгондуктан мен физика сабагына кызыгып, жана алдыга Жыркан эжекедей физика мугалими болом деп алдыга максат койдум. Эжеке олимпиадага даярдануу учурунда көптөгөн мотивацияларды берүү менен дагы да физика боюнча кызыгуумду арттырды. Андан сырткары онлайн улуттук олимпиада физика боюнча катышып, алдыңкы орундарды ээлеп, жашыл тизмектердин арасына кошулдум. Билим алуу эне менен куйдук казгандай демекчи, бул ийгиликтер менин өмүр жолумдун алгачкы кадамдары деп эсептейм. Саламатсыздарбы? Мен Абдижалилова Анжели, Жемек Мамачанов мектебинин 10 класынын окуучусу. Олимпиаданын республикалык этабынын 2 жолку катышуучусу. Бул ийгилигиме менин биолог мугалимим Маматова Гүлнара эжекенин, андан кийин директорубуз Тойкулова Меркан эжекенин, ошондой эле жалпы Жемек Мамачанов мектебинин мугалимдер жамаатынын салымы өтө чоң десем болот. Материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы колдоп, дайыма жардам берип, башка жактан колдогондоруна терең ыраазычылык билдиргим келип турат.